2016 жыл президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгына ылайык тарых жана маданият жылы деген чакырык алдында өттү. Биз бүгүн өткөн жылы кыргызстандыктардын дал ушул маданиятка жана тарыхка кайрылуусу кандай деңгээлде болду деген теманы талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Парламентаризм сабактары көрсөтүүсүнүн бүгүнкү коноктору Садык Шернияз жана Кыяс Молдокасымов. Биринчи сурообуз Үркүн же улуттук боштондук күрөшүнүн 100 жылдыгына байланыштуу. 16-жылы декабрь айында Кыргыз улуты Кытай менен Кыргызстандын ортосунда Теңиртоодо тоо арасында кырылып атканда Госдуманын депутаты Керенский өзү айткан. Бул биздин орус падышачылыгынын туземчилерге болгон саясатынын кесепети деп. А биз ошол Керенскийдин 100 жыл мурда айтканындагы биздин парламент президенттин указына карабай 100 жылдан кийин бир карап ушул маселени 100 жыл өтүптүр. Үркүнгө 100 жыл болуптур. Бир карап коелу деп парламент караганга жараган жок. Сентябрь телеканалындагы интервьюсунда Азимбек Бекназаров 1916 жылдагы окуяларга Кыргыз парламенти саясий баа бергенге эрки жеткен жок деп сынга алды. Сиз мына дегеле ушул Үркүндү эскерүүдө жогорку кеңештин депутаттары кайдыгер мамиле кылды деген ойго кошуласызбы? Эгерде бул Үркүн темасы дегеле көтөрүлбөй калганда, мына коңшу республикаларды алсак, алардын тарыхында дагы ушул убакта ушундай эле окуялар болгон да. Кадимкидей ушундай эле окуялар. Биздин 16-жылдагы болуп өткөн окуялар. Бирок ал коңшу өлкөлөрдө мынчалык деңгээлде көтөрүлгөн жок, саясий баа берилген жок чынында. Эгерде ошол саясий баанын жыйынтыгы болуп Алмазбек Шаршеновичтин указы чыкканын баары билебиз. Ошол указында ошого анык саясий баа берилип, ошо тийиштүү чаралар көрүнсүн, тийиштүү маалымат жетсин, жана тийиштүү керек болсо чыгармага чейин жазылсын деген указын баары билебиз. Ал указдын чыкканына бир топ болгонун дагы билебиз. Ошол саясий баанын мисалы бир чокусу десек болот да. Президент эгер өзүнүн атынан айтып аткандай. Анан ал указ чыккандан кийин аны дагы кайталап парламенттин кандайдыр бир токтомун чыгаруу же парламенттен дагы бир жыйынтык чыгаруу, бул саясий мааниде деле бир аз бошураак болуп калышы мүмкүн да. Анткени саясий баа менин оюмча берилди деген ойдомун. Ошол президенттин атынан берилди. Демек кыргыз элинин атынан берилди. Ал эми ушул сыяктуу маселелер парламентте качан каралат? Мисалы 100 жыл мурдагы же болбосо 200 жыл мурдагы ушундай кыргындай тарыхый окуялар башка өлкөлөрдүн парламенттеринде каралып, илимпоздор, тарыхчылар өздөрүнүн отчетун алып келип баа берген учурлар болот да, туурабы? Эгерде бул окуяны саясатчылар саясатташтыргысы келсе, анан ошол маселени бир көтөрүп чыкса, ошондо бир саясатка айландырып ийсе, анан парламентте каралышы мүмкүн да. Көп өлкөлөрдө ошондой болуп атат. Өзгөчө мына армяндардын кыргыны боюнча көп өлкөлөрдүн парламенттерди карады да. Ал эми 1916 жылдагы Үркүндүн 100 жылдыгында бул окуяга тарыхый баа берилиш керек болчу. Тарыхчылар дагы мурдакы изилдөөчүлөрдү дагы жыйынтыктап, анан ошо элге кеңири жеткириш керек болчу. Негизги максат мына жарлыкта дагы ошондой. Анан бул быйылкы 100 жылдыкка чейин 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшкө атайын мамлекеттин бюджет тарабынан эстелик тургузулган эмес. Мына 100 жылдыкта эстелик тургузулду. Бир эле Бишкекте Атабейитте эмес, мына Караколдо дагы жашынакай бир эстелик тургузулду. Анан ошол эстеликке жанакы саясатчылар көтөрүп, Россия келип кечирим сурасын, компенсация берсин деген жанакындай бир саясатка айландыргысы келди эле. Бирок аны мамлекет башчысы жөнөкөй дипломатиялык жол менен эле чечип, мына ошол 1916 жыл боюнча ооз ачпагыла, жарлык чыгарбагыла, буну быйыл өткөрбөй эле койгула дегенине карабай, саясий эрк менен 2 жолу жарлыгын чыгарып, эстеликти тургузуп, анан ошол эстеликке мына Россиянын президенти Владимир Путин өзү келип гүл чамбар коюп башын ийип таазим эткени, бул чындыгында
дипломатиянын же болбосо 1916-жылдагы улуттук баштандык көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгындагы өтө бир чоң мамлекеттик чоң саясат болду. Чынында эле мына ушул үркүн темасы Орусия менен Кыргызстандын карым катышына кандайдыр бир кесепетин тийгизет дегенчелик чоочулоо көп жылдардан бери айтылып келген, бирок эмне үчүн андай болгон жок? Биринчиден, чындыкты айтууда чочулоо керек. Бирок чындыкты айтып атканда дагы ошонун жолу бар да. Ошонун саясий жагын карап, дипломатиясы жагын карап чечиш керек чындык жолун айтууда. Бул жолкусунда жана мен кайталап өтүп кеткендей, коңшу өлкөлөрдүн эрки жетпегенде Кыргызстан, Кудайга шүгүр, мына азыр айтып атат Кыяз мырзанын сөзүнө кошулам. Биздин президенттин саясий эрки жетип, ошол ишти барды да. Анан чындык болсо, тарыхый факты турганда аны айтуудан чочулобуш керек. Ал айтылыш керек, ал белгилениш керек. Ошол иш-чаралардын баары өттү деген ойдомун. Албетте, биз кошумчалап айтсак болот, бир жакшы, чоң кино тасма жаралса деген ойлор чыкпай койбойт. Же болбосо дагы бир башка адабиятчылар айтышы мүмкүн, атайын бир чоң чыгарма коюлса, же опера бир атайын балет коюлса деп, андай сөздөр болбой койбойт. Бирок негизги жумуш аткарылды. Негизги жумуш аткарылып, чындык айтылып, ошол чындыкты биздин республикабыз, мындайча айтканда, чоң державалык амбициясы болбосо дагы чындык кашкайып айтылып, жана ал эскерилген иш-чаралар жана саясий иштер болду деп ойдомун. Сиздин кесиптешиңиз тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин бүгүн өзүнүн Facebook баракчасына бул 16-жылдагы окуяларга улуттук боштондук күрөшүнө бир гана кыргыздар эмес, өзбектер, казактар, дунгандар, атүгүл орустар дагы катышып, алар дагы жабыр тарткан деп өзүнүн пикирин жазып, көптөгөн талаш-талкууларга жем таштады. Жогоруда да мына Садык мырза белгилеп кетпеди, коңшу өлкөлөрдө мына Кыргызстандагыдай маани берилген жок деп. Эмне үчүн ошол эле Орусия, Казакстан, Өзбекстанда дагы ушул мындан 100 жыл мурдагы кайгылуу окуялар терең белгиленбей калды? Мына Россиядагы быйыл ушул 1916-жылга өзгөчө көңүл бурду десек болот. Себеби Россиянын архивтерине биздин кыргыз тарыхчыларынын колу жетпей жаткан. Колу жеткен күндө дагы алар бүгүнкү күндө жанагы бир өлкөдөн экинчи өлкөгө архивдик документтерди алыш үчүн чоң бир каражат керек болчу да. Бирок Россия ошол чоң каражатка карабай 7 томдук архивдик материалдардын атайын 7 томдук материалын чыгарышты. Буга атайын Нарышкин өзү келип, ошол 7 томдук материалдардын китептин бет ачарына келип өзү сүйлөдү. Швыдко 2-3 жолу келип, бул маселе боюнча дагы сүйлөдү. Ошон үчүн мына Россиянын архивинде биздин кыргыз тарыхчылар бар иштешти. Азыр мына жогоруда айткан Бекназаров айтып аткан Керенскийдин докладынын түп нускасын, оригиналын өзүнүн колу менен оңдогондордун баардыгын мына кыргыз тарыхчылар барып Санкт-Петербургдан алып келишти. Анан мына архивдик материалдарга Россия кенен жол ачты. Мына Казакстандын өзүндөгү архивдик материалдардын өзүндө дагы жана өзүң сурай бергендей, ошол жердеги башка улуттун өкүлдөрү, анын ичинде ошонун ичинде ошол чөлкөмдө жашаган орустар өздөрү дагы жанакы кыргыздарга жан тартып, кыргыздар кыргынга кабыл алып же башка жака көчүрөбүз дегенде жок, аларды көчүрбөш керек деген бир нече документтер мына быйыл ачылып атат. Ошон үчүн бул окуяны дагы бир жолу айтабыз. Жанагы саясатчылар, же болбосо Азымбек Бекназаровдун жанында жүргөн айрым бир саясатчылар 2 жыл мурда бир кыргыз тарыхчысы окуу китебине ошол 1916-жылды курч мүнөздү жазып койгон экен, аябай күнөөлөп, прокуратурага чейин бериш керек, жазалаш керек деп чыккан. Ал эми өткөн жылы силер тарыхчылар ушул геноцид болсо унчукпай турасыңар, бул эмне дегениңер деп туруп, теңирден тескери сөздөрүн айтты. Ошон үчүн биз саясатты мындай коюп, бул тарыхты тарыхтай беришибиз керек. Өткөн жылы буюрса мына жерлерде бардык жерде илимий жыйындарды өткөрдүк. Тарыхчылардын жумуш топ биргелешип 16 жыл боюнча атайын китеп чыгардык.
тарыхчылардын эмгеги чыкты. Бирок эми ошол окуялардын баардыгы, ошол иш чаралардын баардыгы Кыргызстандын ичинде эле болуп, эмне үчүн мисалы сиздин ошол Казакстандагы, Өзбекстандагы кесиптештериңиз менен кызматташа албай калдыңыздар? Эми алар менен мына архивдик иштер боюнча кызматташтык, бирок казакстандык тарыхчылар айтат, кыргыз тарыхчылары, кыргыз мамлекет башчысы бул 100 жылдыкка саясий эркин көргөзүп, ушундай жакшы көңүл бурду дейт. Казакстанда, Өзбекстанда, башка өлкөлөрдө мындай саясий эрк жасалбай калды дейт. Бул жерден ошо көбүнчө саясатташып кетет, же эки элдин ортосунда бир мамилеге доо кетет деп чоочулоо ачыктан ачык болду дейт. А бизде андай болгон жок. Эгер биз тарыхты жакшылап элдин эс тутумуна салсак, бул эки элдин ортосунда эч кандай жик болбойт. Бул падышалык Россиянын жергиликтүү элге жасаган ошо ырайымсыз саясатынын бетин ачып атат. Кайра азыркы Россия менен азыркы Кыргызстанды жакындаштыруу жагына өзгөрдү бул 100 жылдыктын ошол иш чаралары. Мен кошумча кылып ушуга кошуп койсом, Азимбек Бекназаровдун сөзү боюнча. Анткени ал кишини дагы мен билем, ошо кыргыз элине күйүп, жанып жүргөн бир инсандардын бири деп. Жана дагы ушул акыркы 2 жылда ушул үркүн окуясына токтолуп, ошого өткөн биздин кейиштүү тагы тарыхтын барактарына карап, жана ошол боюнча бир топ иштерди аткарып жүргөн киши катары, инсан катары баалайм, сыйлайм. Эми ал кишинин бул айтканын айтпай коюш керек дегенден мен алысыраак болгонду каалайт элем да. Анткени ар бир инсан өзүнүн оюн айтканга толук укуктуу. Кудайга шүгүр, мына демократиялык өлкөдө жашап атабыз. Ал киши дагы бир күйгөнүнөн айтып жатат. Ошол теманы жакшы билгенинен, ошол ишке аралашып жүргөнүнөн. Анан бул билдирүүнү мынчалык оор кабылдабай, эгерде ушундай билдирүүлөр болбой калса, ошону оор кабылдаш керек да. Анткени бул кайгылуу тарыхый окуя ар бир кыргыздын жүрөгүнөн кызыл сызык менен өтөт. Ошондуктан ар бир кыргыз ушундай болуп активдүү өзүнүн оюн ортого салып кайрылганы жана айтканы бул демократиянын анык көрүнүшү жана эң туура жол деп ойлойм. Ал эми маданиятка келгенде көчмөндөр оюндары өткөн жылдагы иш чаралардын сап башында турду десек болот окшойт. Андан тышкары мына кино тармагында дагы кыйла ийгиликтер болду. Ал эми китеп чыгарууга келгенде сиз депутат катары кыйла эле артта калып жатканыңызды айткан элеңиз. Атароо менен ташый турган китептерди чыгара берген токтоткулачы айнанайындар. Ким көтөрөт экен ал китепти? Ким пайдаланат экен азыр? Эч ким пайдаланбайт. Эч ким пайдаланбайт ошол жерде отургандарды. Керек болсо 10% мүмкүн пайдаланат. 90% баары телефонун карап отурат. Жаңы заманбап технологиялардын жолуна түшүшүңөр керек. Китеп чыгарууга акча жок, авторлордун шарты жок, ошол эле учурда заманбап технологияларга да акча каражат тартыш. Биз мына электрондук адабиятка аларды жайылтуучу жана колдонуучу каражаттарга канткенде тезирээк жетебиз. Мен биринчи этапка токтолуп кетейин. Мына көчмөндөр оюну чынында кыргыз элин тааныткан, Кыргызстанды, биздин мамлекетти тааныткан бир чоң окуя болду да. Бизде дүйнөлүк державалардын лидерлери оозуна алып сүйлөдү көчмөн оюндарын. Бул чоң нерсе. Дүйнөлүк басылмалар, дүйнөлүк чоң абдан көп тиражы бар басылмалар жана информациялык булактар жазып чыгышты. Кыргызстан жакшы жагынан жазып чыгышты. Мындай нерсе көптөн бери боло эле, мунун али тарыхка тийгизе турган алдыда дагы таасири көп болот деген ойдомун. Ал эми ушундай ийгиликти мына адабият, китеп чыгаруу, китеп жайылтуу жагынан кантип жетише алабыз? Жаңы технологияга кантип жетсек болот? Каражаты жок. Негизи эле маданият тармагында көптөгөн бурулуштарды кылуу зарыл. Бирок ошону бурулуштарды кылуу үчүн ошол коом өзү дагы даяр болуш керек экен. Маданияттын кандайдыр бир тармагындагы иштеп аткан инсандар ошо кызмат кылып, чыгармачылык жарап жаткан. Мына киночулар да ошондой коом даяр болуп калган экен. Киночулар өзлөрүнүн багытын таап, чынында коңшу өлкөлөр сыймыктана турган багыт тапты. Бул бир эле кино жаратуу да эмес. Бул ошол
кыргыз элин улуттук киного тартуу багыты болобу, жаш кадрларды өстүрүү болобу, же болбосо технологиянын жаңы жетишкенин пайдалануу болобу, бул коомда кошо кошулуп аткан үчүн чоң ийгиликтер жаралууда. Ал эми тилекке каршы театр багыты болобу, же болбосо ошол эле адабият багыты болобу, ошондой коом өзү өсүп чыга элекпи деген ойго кетесиң. Маданият, тарых темасына келгенде бардыгына эле министрлер, министрлик, депутаттар же бирөөлөр уюштуруп бериш керек дегендей да көз караштар бар. Эл өкүлдөрүнүн бири буга жалпы эл жергиликтүүлөр туура мамиле жасаганды үйрөнүшү керек деп айрыкча мына жерлердеги эстеликтер темасын козгогон эле. 2-3 жыл тойлорго мораторий кылып, Баланчанын 100 жылдыгы, Түкүнчөнүн 200 жылдыгы, Баланчанын 125 жылдыгы, андан көрө альтернатива окуу жайларда, мектептердеги бир нерселерди өткөрсөк жакшы болот эле да. Азыр көрүңүзчү, Кокту колоттун баары эле ат минген баатырларга толуп кетти. Жакында бул темп менен кете берсек, көчөнүн баарын эстелик коебуз. Бул көчөнүн баатыры болчу депчи. Сиз кандай деп ойлойсуз? Мисалы ушул тарыхты, маданиятты, тарыхый инсандарды даңазалоодо кандайдыр бир илимий системалык көз карашты карманыш керекпи, же болбосо жалпы эл буга чогуу чаран катышып өзүнүн салымын кошо алабы? Бул жерде негизинен биз элди тартпасак, бир уч эле атка минерлердин же бир уч эле окумуштуулардын колунан баардыгы келбейт. Быйылкы жылы мисалы үчүн биз көп райондорду кыдырдык. Көп райондордо эл менен жолугуштук, маданият үйлөрүндө. Ошол жерде эл 2 саат, 3 саат орундугу жок ошол тарых темасында ушунчалык кызыгып отуруп суроолорун берип атышты. Анан ушундай элдердин активдүү, жигердүү катышуусу бул ошо тарых жана маданият жылынын мындай бир ийгилигин көргөзүп турат да. Анан ошол эле учурда биз тарыхчылар дагы көп маселени көтөрүп атабыз. Жерлердеги Кокту колот атаандашуу жолу менен баатырларды алып чыгып, анан аларга айкелдерди орнотуп, анан ошолор боюнча санжыралык мүнөздөгү бир уруу менен экинчи урууну, бир баатыр менен экинчи урууну карама каршы койгон китептерди биз көбөйтө берсек, ошондой иш-чараларды өткөрө берсек, бул бара-бара элдин ынтымагына дагы доо кетирип коет. Ошон үчүн баатырдын баатырын тандап, ошол баатырдын өзгөчөлүгүн биз элге жеткиришибиз керек. Өткөн жылы мына жакшы кубанычтуу нерсе, кыргыз элинин ичинен чыккан чыгаан инсандар Алымбек Датка менен Тайлак баатырга байланыштуу көркөм тасма тартылсын деп, анан ошол анын даяр сценарийин мына көркөм кеңеш бекитти. Ошол Тайлак баатырдай, Алымбек Даткадай мыкты инсандарыбызды алып, бул аталык Болоткан болобу, башка да көптөгөн биздин тарыхый инсандарыбыз бар. Улуттук мүнөздөгү баатырларга айланган, кыргыздын тагдырына өзгөчө бир рол ойногон инсандарыбызды көтөрүп чыгып, биз ошолорду көкөлөтүшүбүз керек. Биз айрым учурда жана мааракелер жөнүндө айтып атпайбызбы? Маареке кээ бир учурларда ошол инсанды элге таанытууда дагы өзүнүн ролун ойнойт. Анан тарыхчылар маселени коюп атат. Биз баягындай 10-дан 20-дан жылкы союп, боз үйлөрдү тигип, жана аш тойго айлантпай, аларды бир интеллектуалдуу жакка буралы деп атабыз. Китеп чыгаралы, архивтерден жаңы материалдарды алып келип, жылын тактайлы деп атабыз. Айрым бир учурда мына Тилек Матакенин, Байтик Баатырдын, кээ бир инсандардын мааракелери жылы менен дал келбей калып атат. Архивден жаңы материалдарды алсак, алар эч кандай бири-бири менен дал келбей калып атат. Ошолордун баарын тыкыр изилдеп, архивдик материалдардын негизинде алып келип изилдегенден кийин гана мааракелерди өткөрүп, ошондо да интеллектуалдуу жактан көбүрөөк көңүл бурсак. Ушул кыргыз тарыхын иликтегенде көбүнчө багыл Ташкенттеги архивке, же болбосо Алматыдагы архивке, Россиядагы архивке, айрым учурларда мына кыргыз тарыхчылары Кытайдагы архивдик материалдарга көбүнчө таянат да. Ал эми ошол эле суроодо жөнөкөй адамдар, биздин санжырачылар, жет атасын баардыгын санжыра кылып айтып келген адамдар бар да, жөнөкөй эл бар да. Ошолордон кантип биз тарыхты жаздырып калабыз? Ошолордон кантип биз тарых боюнча, маданият боюнча баалуулуктарыбызды сактап кала алабыз? Же сөзсүз түрдө аларды бир аз чектеп туруш керекпи? Санжыра бул ошол тарыхтын эле бир өзүнчө формасы кабыл алынган. Кичинекей формасы деп койсок болот, башкача бир эгер бул көркөм чыгармачылык жанр деп айтмакпыз да. Ошон үчүн санжыра дагы ошол тарыхка түптөлгөн фундамент болуп бере турган нерсе.
Албетте, бирок тарыхты мына дасыккан адистер, атайын билими бар, тарых боюнча бир чоң эмгектерди жасаган адамдардын колунан келе турган жумуш да. Ошол эле учурда бирок тарых бул саясат болуп кетпеш керек. Ал эми ар бир замандын өзүнүн баатырлары бар. Ар бир замандын инсандары бар. Жакшы аты менен калган, жаман аты менен калган. Биздин да ушул 25 жыл аябай окуяларга, курч окуяларга жык толгон бир абдан сонун тарыхтын барактарын жаза турган тарыхтар бар. Ушул тарыхтагы жакшы баасын берип жазылыш керек деген ойдомун. Мен тарыхчыларга кайрылат элем. Албетте түрдө өткөн ата бабаларыбыздын жолун сактап, алардын мурасын алып жүрүү абзел, бирок бүгүнкү күндү да унутуп койбош керек. Сөзүңүздүн соңунда кыскача пикирлериңиздерди айтып койсоңуздар. 2016 жыл тарых жана маданият жылы деп жарыяланышы маданият кызматкерлерине ошондой эле мына тарыхты иликтеген окумуштууларга эмне берди? Абдан чоң, менин оюмча, түрткү берди. Бул ушул жылдын Алмазбек Шаршеновичтин президентибиздин атынан маданият жана тарых жылы деп жарыяланышынын пайдасын биз дагы келерки 10 жылдыктардан көрөбүз, менин оюмча. Бул менен эле бүтпөйт. Бул жыл али келе турган, али боло турган чыгармаларга, эмгектерге, ошонун ичинде маданий, тарыхый булактардын көзүн ачып берди. Алар бир шар аккан дарыяга айланганда, биз ошол дарыянын агымын келечектеги 10 жылдыктардан күтүп алабыз деген ойдом. Туура, мамлекет башчысы ушул быйылкы жылды, анан 2017 жылды айтып атканда дайым айтат. Мына мен мөөнөтүм бүткүчөктү ушул тарыхый, маданий элдин каадат салттарын, ушундай улуу сапаттарын көтөрүп албасак, кийинки муун аларды кандай андан ары улантып кетет. Ошон үчүн ушуга өзгөчө көңүл буралы дегени бул ушул быйылкы тарых жана маданият жылында дагы бир жолу көрүндү. Быйыл биз баардык нерсеге тарыхчылар жетише алган жокпуз. Бирок тарыхчылар ушунчалык жигердүүлүк менен аракет кылып калышты. Себеби буга чейин тарыхчыларга мынчалык көңүл бурулган эмес. Эгемендүүлүк дооруга чейин мына кыргыздын көп томдуу тарыхы, академиялык тарыхы дагы жазылбай, басууга чыгарылбай келген. Мына быйыл академия 3 томдук тарыхты басууга берди. Бул мамлекеттин бюджетинин эсебинен басылып атат. Ошондой эле мына архивтерге кыдырууга эч көңүл бурулбай, мамлекеттен каражат бөлүнбөй алган. Мына архивти изилдөөгө, барып материал топтоого мамлекет тарабынан каражат бөлүнүп атат. Бул быйылкы жылы башталган иш буюрса, дагы бир алдыдагы жылдары өзүнүн жемиштерин берет. Тарыхчылар эмгектенсек болот экен. Жаңы архивтик материалдарды, жаңы эмгектерди жаратсак болот экен деген демилге менен иштеп калышты. Мына эгемендүүлүк доор боюнча жазылган мына Кыргызстандын 7 томдугунун 7-томо ошого арнады эле. Эң көлөмдүүсү ошого туура келди. Себеби мына 25 жылдын ичинде көп тарых өтүптүр, чын эле мына Садык мырза айтып кеткендей. Ошонун тарыхты болгондой элге жеткирели дегенде биз бир 500 беттен жазсак, ал бир 800 бет болуп кетти. Ошон үчүн буюрса алдыдагы тарыхчылар үчүн иштер өтө арбын, көп бизди шыктандырды. Быйылкы 2017 жылы, келерки жылдары дагы тарыхчылар ушундай бир жигердүү болгондо кыргыз тарыхынын орчундуу маселелерине көбүрөөк көңүл бурат турган иштерди аткарабыз деп мындай ишеним жаралды да кыскасы. Маегиңиздерге рахмат. Депутат Садык Шернияз жана тарыхчы Кыяс Молдокасымов менен бирге биз бүгүн тарых жана маданият жылына үстүртөн көз чаптырдык. Саламатта калыңыздар.